Президент Садыр Жапаров бүгүн 23-сентябрь мамлекеттик тил күнү менен кыргызстандыктарды куттуктады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Мамлекет башчысынын куттуктоосу. Урматтуу мекендештер, сиздерди бүгүнкү мамлекеттик тил күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Мамлекеттик тил эгемен мамлекеттин эң башкы белгилеринин бири. Биздин тарых таржымалыбыз менен көөнө маданиятыбыз эне тилден башат алат. Улут населине, анын нарк населине жан салып сактап келген, сактай турган дагы дал ушул эне тилибиз. Көп тилдерден айырмаланып, кыргыз тили көөнө тил, корун түзгөн тилдердин катарына кирет. Ошондой эле биздин эне тилибиз жалпы түркий тектеш тилдердин өзөгү болуп келген улуу тил. Анын башкалардан өзгөчөлүгү мына ушунда. Деги эле ким болбосун тилди таза сактап, дилди аруу тутууга тийиш. Тил менен дил өз ара жугурулушканда гана ата бабаларыбыздан кылымдардын кыйырынан бери муундан муунга таберик болуп келаткан нарк насил менен салт сана, акыл парасат менен адеп ахлактык келечеге өз кызматын үзгүлтүксүз өтөй алат. Ал эми өз эне тилине дилин бербеген, дитин койбогон, анын келечегине кам көрбөгөн элдин арымы кыска, келечеги бүдөмүк болот. Мына ошондуктан мамлекеттик тил саясаты мамлекеттик саясаттын эң маанилүү ажырагыс бөлүгү. Ага жараша азыркы ааламдашуу доорунда мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө жигердүү аракет жасоого тийишпиз. Ансыз болбойт. Жашоо турмушубуздун бардык тармагын кучагына алган санарип технологиясы менен мамлекеттик тилдин колдонуу айдыңын кеңейтүү аркылуу биз билим берүү сапатын жакшыртабыз, этностор аралык биримдикти чыңдайбыз жана ошондой эле улуттук баалуулуктарыбызды бекемдей алабыз. Урматтуу мекендештер, кезинде кыргыз тили адабияттын, маданияттын тили боло алабы деген сындуу собол турган. Ага мезгил өзү жооп берди. Кыргыз тили мамлекеттик деңгээлдеги иш кагаздарынын тилине, анын ичинде мыйзам тилине, илим менен билимдин тилине айланды. Кыргызстандыктарды бир туунун астында бириктирип, коомдогу туруктуулукту камсыз кылып келаткан эне тилибизди аздектеп сактоо жана аны жалпы улуттук орток тил катары өнүктүрүү биздин башкы парзыбыз. Улуттук биримдикти жана социалдык туруктуулукту сактап, келкели келип турган келечек муунга эне тилибизди татыктуу өткөрүп берели. Дагы бир жолу баарыңыздарды мамлекеттик тил майрамыңыздар менен куттуктайм. Бишкек шаарынын Жибек жолу проспектисинде жана Горький көчөсүндө жолду капиталдык оңдоо иштери уланууда. Муниципалитеттен билдиришкендей, Горький көчөсүнүн Жусуп Абдрахманов көчөсүнөн Панфилов көчөсүнө чейинки бөлүгү оңдоп түзөөдөн соң унаа кыймылы үчүн ачылды. Ал эми 21-сентябрдан тарта Горький көчөсүнүн Жукеев Пудовкин көчөсүнөн Юнусалиев көчөсүнө чейинки бөлүгү оңдоо иштерине жабылды. Горький көчөсү менен Жукеев Пудовкин көчөсүнүн кесилиши ачык болот. Белгилей кетсек, Горький көчөсү Чыңгыз Айтматов проспектисинен 7 апрель көчөсүнө чейин капиталдык оңдоодон өтүүдө. Нарын облусунда бүгүн 23-сентябрда 5:34 очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун маалыматына ылайык, жер титирөөнүн очогу Кызарт айылынан 3 чакырым чыгышта, Жумгал айылынан 3 чакырым түштүк чыгышта жайгашкан. Жердин силкинүүсү Кызарт жана Жумгал айылдарында 3 балга чейин сезилди. Ысык көл районунда селден жабыркаган объектилер калыбына келтирилүүдө. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Ысык көлдүк райондук суу чарба башкармалыгы тарабынан калыбына келтирүү боюнча жумуштар үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Тактап айтканда, Садыр Аке айыл аймагындагы Кумбел чарба аралык каналынын 1 чакырымга жакын аралыгына кум шагыл толуп калган. Учурда атайын техника тартылып, шилендилерден тазалоо жумуштары аткарылууда. Учурда 7000 метр аралыктан ашыгы тазаланды. Ошол эле айыл өкмөттөгү селден жабыркаган 2-западный, 3-восточный каналдары калыбына келтирилди. Ал эми Абдрахман айыл аймагында жайгашкан башкармалыктын карамагындагы 5-восточный, 2-восточный, 2-западный каналдары райондук суу чарба башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кум шагылдан тазаланып, суга суу берилүүдө. Башкармалыкка тиешелүү 6 канал, 1 гидропост жабыркаган. Жалпысынан 1,5 чакырымдан ашык аралыктагы канал арыктарга кум шагыл, шилендилер толуп, бүгүнкү күндө 8150 метр аралыгы тазаланып, калыбына келтирүү иштери уланууда.
Кыргызстанда бала бакчаларда тарбия иштери толугу менен мамлекеттик тилде болуусуна аракеттер жасалууда. Бул тууралуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев билдирди. Анын айтымында тарбиячыларды окутуу, мамлекеттик тилде китепчелерди жана колдонмо усулдарды чыгаруу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. 3-4 айдан бери бала бакчаларда тарбия иштери толугу менен мамлекеттик тилде өтүүсүнө аракеттерди жүргүзүп жатабыз. Мисалы, тарбиячыларды окутуу, колдонмо усулдардын бардыгын мамлекеттик тилде чыгаруу боюнча бир топ иш аракеттери жасалууда. Азыр бала бакчаларга ылайыктуу китепчелерди дагы чыгаруунун үстүндө иш алып баруудабыз. Бөбөктөрдүн тилинин, аң сезиминин калыптануусунда өтө чоң орунду ээлеп келген интернет айдыңындагы кыргыз тилдүү контенттин аздыгына байланыштуу улуттук программада бир катар иш-чаралар каралган. Бөбөктөрдүн тили мамлекеттик тилде калыптануусу үчүн атайын мультфильмдерди чыгаруу боюнча өзүнчө багытта иштер жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле башка тилдеги мультфильмдерди кыргызчага которуу боюнча иштерди да айтсак болот. Андан кийин мектеп, жогорку окуу жай баскычында дагы мамлекеттик тилдин ордун күчөтөбүз. Биз Билим берүү министрлиги менен чоң программаны ишке ашырганы турабыз. Окутуунун мамлекеттик тилде болуусунун жеткирүү чараларын иштеп чыгуу максатында жумушчу топ да түзүлдү, деди ал. Жалал Абад шаарынын Достук аймактык башкармалыгында 3000 орунду курулган Достук мечитинин салтанаттуу ачылыш аземи өттү. Бул тууралуу президенттин аймактагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Иш-чарага президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Тилек Текебаев, бүткүл дүйнөлүк ислам жаштары ассамблеясынын Кыргызстандагы өкүлү Ас-Санабил кайрымдуулук фондунун башчысы Саид Байюми, жергиликтүү бийлик жана шаар тургундары катышты. Облус башчысы мечит ислам дининин чыныгы баалуулуктарын тааныган, биримдикти жана боордоштукту бекемдеген, жаштардын жүрөгүнө тынчтык орнотуучу өзгөчө жай болоруна ишеним артты. Ошондой эле курулушка демөөрчүлүк кылган Ас-Санабил кайрымдуулук фондунун башчысы Саид Байюмиге ыраазычылык билдирип, жергиликтүү жамааттардын кошкон салымын да баса белгиледи. Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарында мурда мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен жалпы аянты 3,5 гектардан ашык жер тилкеси жалпы сметалык баасы 681 миллион сомдон ашык болгон имараттары менен кайтарылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мыйзамсыз менчиктештирилген жер тилкелерин аныктоо жана мамлекеттин балансына кайтаруу боюнча иштерди улантууда. Тактап айтканда, кылмыштардын бирдиктүү реестри, автоматташтырылган маалыматтык тутуму, электрондук маалыматтык журналына катталган тергөө материалдарынын алкагында Кызыл Кыя шаарынын муниципалдык менчик балансына болжолдуу наркы 681 миллион сомдон ашкан курулуштары менен 36.106 чарчы метр аянттагы мурда мыйзамсыз менчиктештирилген жер тилкеси кайтарылды. Мындан тышкары тиешелүү иштердин алкагында Кызыл Кыя шаарынын аймагында аянты 3,5 гектар жер участогу белгиленген салыкты төлөөдөн качуу максатында укукту күбөлөндүрүүчү документти алууда чектеш аймактарга ээлик кылган жеке адам тарабынан мамлекеттик актыга киргизилген эмес. Андыктан баасы 280 миллион сом болгон жогорудагы жер тилкеси да Кызыл Кыя шаарынын мэриясынын балансына тапшырылды. УКМК мониторингде улантып, мыйзам бузуу менен менчиктештирилген объекттерди мамлекеттин балансына кайтарып берүүнү улантат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев Кытайдын Хубей провинциясында жайгашкан дүйнө жүзүндөгү эң ири гидроэлектростанция делген 3 капчыгайга барды. Кыргызстандан барган делегациянын курамында энергетика министри Талайбек Ибраев, курулуп жаткан электростанциялардын дирекциясы, электр станциялары сыяктуу өлкөнүн энергетикалык компанияларынын жетекчилери менен адистерине Хубей провинциясынын тышкы байланыштар департаментинин жетекчилиги жана кытайлык энергетиктер 3 капчыгай гэси тууралуу маалымат беришти. Жолугушууда тараптар гидроэнергетика тармагындагы Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулап, андан соң Кытай тарапка Кыргызстанга келип кетүүгө жана гэстерди куруу мүмкүнчүлүгүн карап көрүү сунушталды. Белгилей кетсек, 3 капчыгай Кытайдын Янцзы дарыясында жайгашкан дүйнөдөгү эң чоң гэс. Кытайлык энергетиктердин айтымында гидроэлектростанциянын жалпы кубаттуулугу 22.250 мегаватт, платинанын бийиктиги 185 метр, узундугу 2,3 чакырым. Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплекси Кыргызстандагы эң ири музейлердин бири. Кыргыз элинин улуттук сыймыгы болгон баалуу тарыхый жана маданий эстеликтери сакталып турат. Анда 33 миңден ашуун музей фондунун экспонаттары топтолгон. Биз жакында эле музейге буюм чогултуу боюнча экспедиция чыгып келдик. Мындай экспедиция көп жылдан бери болгон эмес да. Быйыл көөнү кыргыз тарых сырлары аттуу программада музейлерге мамлекет тарабынан акча бөлүнүптүр.
ошол негизинде биз 2 күндүк иш сапарга чыгып келдик. Барып ушундай айылдын ичинде көп экен да, эл ичинде көп экен буюмдар, аябай уникалдуу буюмдар, этнографиялык буюмдарды алып келдик, чогултуп келдик. Музейдеги экспонаттар мамлекеттин, улуттун байлыгы. Аларды сактоо максатында илимий кызматкерлер көптөгөн тарыхый эстеликтердин толук маалыматын камтыган паспорттарын түзүүгө да жетишти. Эл арасында азыр абдан чоң көп коллекциялар сакталып калган да. Биз ошолорду топтоо иретинде азыр биздин кызматкерлер жерлерде, райондор, кыштактарга барып, ошол жерден кыргыздын баалуу мурастарын, эстеликтерин чогултуу аракетинде жүрүшөт. Эл арасында ушундай абдан баалуу эстеликтердин сакталып калгандыгы бизге абдан кубандырат. Ошолорду учурдан пайдаланып айталы, биздин музейге келип тапшырып кетсе болот. ЮНЕСКОнун ыйыктоо катары бүткүл дүйнөлүк баалуулуктар мурастарынын тизмесине кирген жетишкендиктер менен бирге эле Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин көйгөйлөрү да бар. Сулайман Тоо музей комплекси мыйзамсыз сатылып кеткен жерлерин кайтарып алуу аракетин баштаган. Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплекси бул жалпы коомчулукка, кыргызстандагы белгилүү болгондой эле 2009-жылы ЮНЕСКОга киргизилген. ЮНЕСКО биз мүчө болгондо эле алардын бир канча талаптары бар. Биз ошол талаптарды Кыргызстан Сулайман Тоо музейи толук кандуу аткарыш керек милдети болгон да. Бул жерде мен жаңыдан келгендиктен бир топ иштер аткарылган, бирок тилекке каршы айрым жумуштар дагы бир аз артта жылып кеткен учурлар болгондуктан биз ошол артта токтоп калган жумуштарды биз жандандыруу максатында азыр жумушту баштадык. Алар кайсылар? Биринчи кезекте Сулайман Тоо музей комплексинде жалпысынан корuk зонасында 134 гектардан ашык жерибиз корuk зонасына тиешелүү болсо, ал эми буфердик зонасы 4788 гектар жер буфердик аймагыбызга тиешелүү жер. Ушул жерлерде талаш тартыш маселеси көп болгондуктан биз азыркы жумушубузду 30дан ашык арызды соттоо экен, мына ошолордун ишин кайра жандандырып ишибизди баштадык. Буюрса, бул иштердин жыйынтыгын көрүшүбүз керек. Сулайман Тоодогу петроглифтердин абалы дагы оор. Бул жаатта иштер алып барылат. Ошондой эле петроглифтерди реставрациялоо боюнча кадр даярдоо зарылдыгы да бар. Гүлжан Ажиматова, Мусулбек Ахметжанов, Ош шаары.